Бул Сузак район Кызылтуу айылдык кеңешинин депутаттары 4-июнда 16 депутат биригип Майсалбек Өмүрзаковду башчы кылып шайлашкан. Атаандаш талапкердин тарапташтары шайлоо мыйзамсыз өттү жана депутаттарды сатып алды деп түрдүү маалыматтарды таратып жаткандыктан жергиликтүү депутаттар өз пикирин билдирип чыгышты. Бардыгы протокол менен болуп, ал жерде 31 депутаттын катышуусу менен болуп, ал жерде жөнөкөй жарандар да катышкан, бардыгы көрүп турушкан, протоколдорго кол коюп, бардыгы мыйзамдуу болду деп айыл өкмөткө Өмүрзаков Майсал инибизди куттуктап, сен айыл өкмөт болдуң, Кудай буйруса бир жумадан кийин сага буйрук келет деп туруп куттуктап кетишкен. Бул жерде эч кандай шайлоону артка кайтарганга негиз жок. Бардыгы мыйзамдуу болгон. Ооба, кандай акыңар бар силердин? Мына Ташиевке, Садыр Жапаровка, Ташиев менен таган болот, жакшы билесиңер. Социалдык тармактарда Сузак райондук шайлоо комиссиясында шайлоодо жеңген жогорудагы талапкер Майсалбек Өмүрзаков райондук АШКнын төрагасы менен отурган видео тарап, анда бюллетендерди мыйзамсыз текшерип жатат деген сөздөр айтылган. Өмүрзаков ал видео атайын провокациялык негизде тартылганын жана мыйзамсыз аракеттер болгонун билдирет. Ал жерде мен ошол Сузак аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кыргызбаев Муктар экенин чакыруусу менен бардым. Бюллетендерди кайра санап чыгуу боюнча арыз түштү деди. Алдында отурганына бир 2-3 мүнөт болгондо эле анан ушундай кирип келишти. Күтүп бир атайын даярдалгандай эле болуп. Атайын даярдалгандай эле мага ушундай сезилип калды. Колумда бюллетен жок. Мени мындай доомат кылып атышат. Мага шайланган кандайдыр белгилерди оңдоп атат, же болбосо көрүп атат деген ал жалган жала. Атайын даярдалган ишке душар болуп калдым да. Мындай дооматка калып кеттим. Окуя мындай болгон. Биз шайлоо бюллетендерин салыштырып, бир пакетке салып, ороп жөнөткөнгө менин укугум бар. Мен өз иш бөлмөмдө бюллетендерди салыштырып, бир пакетке салып жатканмын. Немени ошол айыл өкмөт башчы болуп шайланган жигиттин өздүк баракчасында кичине кемчиликтер бар эле. Үй бүлөлүк маалымат тууралуу кемчиликтер бар эле толугун. Ошол маселе боюнча мен ал жигитти чакырдым эле. Ал жигит кирер менен артынан ушу бейтаныш жигит менен бир кыз кирип, ызы-чуу салып, ар түрдүү сөздөр менен коркутуп кетип дегендей ушундай. Ушул эле райондун Ташбулак айыл өкмөтүндө башчыны шайлоо ызы-чуу менен коштолуп, мыйзамсыздыктар орун алганын депутаттар билдиришет. 10-июндагы добуш берүүдө шайлоо комиссиясы жыйынтык тугузбай, шайлоонун аягы ызы-чуу менен аяктаган. Соңунда милиция баарын таратканы айтылат. Бюллетендерде аябагандай чоң мыйзам бузуучулуктар болду. Ошол азыркы талапкердин бирөөсү Самидинов Нурбек ошо айрым депутаттарга метка берип шайлаттырды да. Конкретно метка бар экен, анан кийин эле бюллетенди кучактап, АШКнын төрагасы өзү баш болуп бюллетенди кучактап алышып, зордоп, неме баягы пломбу басышып, немеге сала коюп, печать басып, сразычы. Даже сессиябыз ачык калып кетти да, биздин бүгүн сессия жабылган жок. Протокол бекитилген жок, эч кандай добуш кайым коюлган жок. Бир топ айылдык кеңештин депутаттары биригип, бул багытта шайлоо комиссиясына кайрылып, добуш берүүнү жокко чыгарууну талап кылууда. Бирок Сузак АШКсы баары мыйзамдуу болгонун билдирет. Бир гана квадраттын ичинде кичкене учу кичине кайрылып кетти. Биз аны комиссияда карап, аны жарактуу деп эсептедик. Шайлоо мыйзамдуу өттү. Бүгүн Өзгөн район Куршап айыл өкмөтүнүн башчылыгына шайлоо өттү. 25 миңден ашык калкы бар. Куршапка жогорку кеңештин депутаты Сагындык Келдибаевдин иниси Сактан Келдибаев айыл өкмөт башчысы болуп шайланды. Буга чейин эл арасында айыл өкмөт болгусу келген талапкер жергиликтүү депутаттарга $10,000 чейин акча таратып жатканы боюнча сөздөр айтылган. Эми жыйынтык боюнча депутаттардын аберинде да ошол акча роль ойноду. Башынан эл каршы болуп атканда эле сатып алган депутаттар сатылды. Эми эл ишеним көрсөтүп депутаттар шайлады. Депутаттар эми элдин ишенин мактабады да. Өзүнүн жеке кызыкчылыгын элдин кызыкчылыгын жогору коюп акчага сатылсы да. 31 депутаттан бирөө каршы болду. Мага 10 добуш берилди, аларга 20 добуш алды. Ошентип Кыргызстанда 4 жылда бир өтүүчү айыл өкмөт башчыларын шайлоо нааразычылык жана ызы-чуу менен коштолууда. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу мыйзамына ылайык айыл өкмөт башчыларын айылдык кеңештин депутаттары шайлап, талапкерлерди депутаттар тобу жана район акими гана сунуштай алат. Руслан Калматов, Шерзат Эгембердиев, 7 канал.